Комплимент деген сөздү билесиңер, комплимент айтабыз. Жагымдуу сөз менен айтсаңар да болот. Ошол бийкенин же мырзанын жакшы бир нерселерин тапканга аракет кылгыла. Чачымбы, кашымбы, көздөрүбү, ооз оймоктойбу, же бир жакшы сөйкөсүбү, ошондой нерселерди айтсаңар болот. Же ыр менен дагы айтсаңар болот. Жылуу сүйлөсүү жылан ийинен чыгыптыр демекчи, адам баласына да жагымдуу, жакшы сөз айтуу көңүлдү көтөрүп, анын маанайынын жакшырышына чоң жардам берет. Негизи эле биздин сабагыбыздын орчундуу ордун бул комплимент айтуу ыйлайт. Бул психологиялык жактан дагы бул абдан маанилүү. Себеби биз сабагыбызды кандай жакшы маанай менен, жагымдуу сөздөр менен эркелеткен, бирибизге жылуу сөздөр менен баштасак, күндүн аягына чейин ошондой нерселер бизди коштоп жүрөт экен. Маңдайы жарыктын жолу ачык дегендей, биз ушул тилекке каршы комплимент айтканды көп көңүл бурбайт экенбиз. Ошондой жакшы сөздөргө жарды келет экенбиз, жакшы сөздөргө кызганчаак болот экенбиз. Келиңиздер, дайыма күнүбүз кунак болсун десек, маанайыбыз жарык болсун десек, бирибизге жакшы сөздөрүбүздү айтып, эркелеткен сөздөрүбүздү айтып, сулуулукту тартуулап, дайыма жарык маанай менен сабагыбызды дайыма ушундай өткөрүп жүрөлү. Мисалы мен баштап берейин мынтип. Диананын көзүңдөгү керемет, көзүңдөгү деген. Болобу? Болот, эмне үчүн болбойт, Бирибизге чынжырча түйүндү айтып кете беребиз. Айнуска айтасың? Айнуска жазда жамы ачаган жамдуу, өрүкүлүндөй назик, үнү кууктуу. Дайым ошонун өзүндө жазып каласың жакшы көрөм. Жазылып кетиребиз, сөзсүз, Бир жагысы мындай, абдан аракет кыласың, токтомдоз, сен мындай Adam ayetmedi, yıldızı depçe, senin süper canlı, ayağında yerin olsun, tamam acaba. Birinci turda sen aябай таланттуу, сымбаттуу жигит экениң, жана дагы акылдуу, сабырдуу жигит экенин билип турат, ушунун жадында. Эртең жаз күнү эмеспи? Сенин келбетиң дагы жадырап жайнап жаз күнүндөй. Бүгүн өзгөчө сулуу болуп турасың. Ошо сулуулугуңан жазбагын жаз күнкүдөй болуп жадырап жүрө берген. Бүгүнкү жаздын биринчи күнүндө алчып турган абдан кубанып турам. Абдан татынакай, абдан сулуу ушундай бир плашым бар. Сага мындан аркы жаз келди, ошого мындан аркы жашооңо ийгиликтер каалайм, окууңа астыңкы жолдору болсун. Астыңкы окуучуларга болуп турасыз. Чоң рахмат, Канат мырза. Канат негизинен аябай шайыр, ачык көңүл, жүрөгүндө эч кандай кири жок, болгонун болгондой айткан. Биздин группабыздын шайыр жигити десем адешпойм. Ушунундан жазба Канат дайым биздин бактыбызга бар болуп, бизди дайым ушинтип күлдүрүп, бизди шаңга бөлүп жүрө бер. Жагымдуу маанай тартуулоону адатка айландырган бул Улуттук университеттин кыргыз филологиясы факультетинин окутуучусу жана студенттери ар дайым сабактын башталышында жакшы сөздөрдү айтуу менен башташат. Мындай ыкма студенттерди да, мугалимдин да маанайын көтөрүп, сабактын жакшы өтүлүшүнө жана өтүлгөн теманын эсте калаарына шарт түзөт. Негизи эле биз ар дайым келгенде бири-бирибизге жакшы сөздөр, жагымдуу маанай менен баштайбыз. Кыргыз элинде бекеринен таңды кандай баштасаң, күнүң ошондой уланат деген сөз айтылган эмеспи? Ошондой эле адам өзүндө эмне болсо, ошону бирөөгө тартуулайт экен да. Биз дагы чын дилибизден, ички жан дүйнөбүздөн бири-бирибизге болгон жакшы сөздөрүбүздү сабактын башында дайыма бири-бирибизге арнап кетебиз. Эртең менен тургандан тарта кандай сөздөрдү уксаң, сенин психологияң да ошол жакка тартылып, көңүлүң куунак болот деп билдирет психолог. Албетте комплимент айтуу бул жакшы таасирин берет деп ойлойм. Себеби адамга мындай жагымдуу сөздү уккан, ал ичинен жакшы сезимдер ойгонуп, баардык адамдарга эле жагат деп ойлойм да. Анан башка мисалы ошо комплименттин антонимин жаман бир сөз айтып койсоң, ошол көңүлүңө тийип, жаман болуп, ошол күнү маанайыңда түшүп калат го. Ошон үчүн комплимент айтканда биз сүйүнүп калабыз. Ошол сөзгө татыктуу болбосок деле баары бир ушундай экенмин деп мындай өзүбүзчө эле учуп дегендей маанайыбыз көтөрүлүп, аябай жакшы сезим болуп калабыз деп ойлойм да. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай.